сөзүңүздү айтпайсыңыз. Азыркы айтпаңыз бу аксакалгачы. Бизге маалымат келген жок деген. Бизге киргизгиле киргизбейле деген эле неме келет. Жерде тургула элди киргизбейле деп эле келди, болду. Элди киргизбеги. Андан башка эчтеке дей албайм. Жанакы интернетте жүргөн Ташиев мырзанын сөзү жалганбы ошондо? Билбейм. Киргизбейле деп атат байке. Неге? Кирге айтпады эле. Себептери. Паспортун алып келип киргиле, экскурсия кылба деп. Таши ошентип айтты деп арыз келип атат, корреспондент бар көрсөтөт, мына киргиле, эмне кылба километр. Билер көчүп келе баштайт, сөйдө көрө баштаган. О да канча эл келди, канча кишини убара кылып атасыңар. Эми аны силер түшүнөсүңөр, түшүнбөйсүңөрбү аны? Балдардын келбеген. Буларда Чоңушлар түшүнүп атат, алтын провокация кыла бербечи. Эмне кылып провокация кылып атат? Киргизбей атасың. Men 31 günü gelgemin. Satürnlikler bir günü gelin 2 sentyabrga dedi. Men geldim. Buna bugün ertemden 9 bolboy gegemin girgizbey tabi. Özüңүz каяктан келдиңиз? Men o Taşkömürden Жаллабад обласынан. Бирок айтылган экисинде киресиңер Men да? pensioner 75 yaştaman. Областан келип тургачы. Evet. Бuyakta киргизбеш жаш. Men жалган сүйлөшкөн мага мүмкүн эмес. Men азыр өсөрүмөн кетерим жакын болуп калганда мен неме жалган сүйлөйм. Кездер Канча кишини убара кылып атышат, канча кишине келип убара кылышат. Бул эле киши эмес, буякта толтура киши келип турган. Областан, бүт областан келген кишилер. Буякта шаардын адамдары деле жок да. Ак үйгө келбей эле койсоңор болот экен, могу жаңы үйгөчү киргизбейт экен буякта. Ташиев мырзабыздын айткан уже бул туура эмес маалымат, так маалымат эмес деп могу эки байкебиз айтып атат. Так что келбей эле койгула, канча эл жүрөт маякта. Жаллабад, Баткенден бери келип алыштыр маякта. Байкелер, эжелер, аталар буякта аксакал киши жүрөт маякта. Жаллабадтан келиптир аксакал, апа Тоғызтородон келиптир. Дүнө Жети областтан келген адамдар бар экен бул жерде. Тете эки байкеге киргизбей атат да. Кыргызстанда паранжа кийүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Кыргызстанда бетти жапкан кийимдерди паранжа кийүүгө тыюу салуу сунушталууда. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия адамдардын өздүгүн тактоого жол бербеген кийимдерди кийүүгө тыюу салууну демилгеледи. Учурдагы мыйзамдарга өзгөртүүлөр коомдук талкууга жарыяланды. Буга ылайык ведомство саясий партиялар жөнүндө мыйзамга да өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат.